Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмек Аттокуров кезектеги цензурасыз маегимди баштамакчымын. Ал эми бүгүнкү күндө биздин азыркы таптагы саламаттык сактоо тармагында чоң реформаларды баштап жаткан, реформаларды жүргүзүп жаткан министр Алымкадыр Бейшеналиев бизде конокто. Куш келипсиз студияга. Жогоруда айтып кеткендей, азыр аракеттер, түрдүү аракеттер жүрүп атат. Анын баардыгы коомчулукка түрдүү пикирди пайда кылып атат. Кимдир бирөө министрликти же болбосо саламаттык сактоо тармагын өлтүрүп атат деп атат. Кээ бирлер болсо жон гана үн катпай турат, айрымдар болсо колдоп атат. Азыркы тапта сиз ушул элди таң калтырган өзгөчө окуялардын автору болуп атасыз да. Буну сиз реформа катары түшүндүрүп келатасыз. Эми азыр ушул сиз министр болгондон берки реформалар кандай жүрүп атат, эмне максатта жүрүп атат, кайсыл аракеттер болуп атат? Кыскасы, качан коомчулук шок болуп бүтөбүз? Анткени ар бир Алымкадыр Бейшеналиевдин бир кылган аракети сөзсүз түрдө коомчулукта шокко алып келип атат да. Мындай болуптур, тигиндей болуптур, бул больница ачылыптыр, жабылыптыр, жана башка. Качан шок болуп бүтөбүз? Рахмат сұрағыңызға. Мынакей мен министр болып келгеніме 1 жыл 3 ай толып барды. Садыр Нуркожоевич Жапаров менен мага министр болып иште дегенде мен ал кишиден келип сурангам. Эгер мен министр болуп иштесем, 35 жылдык мен медицинада, практикада иштеп жүргөн опытым бар. Мен кичинекей медбраттан баштап эң чоң клиниканын жетекчисине чейин жеттим. Доктор меднаук, профессор, Академия науктун член-корреспонденти болдум, мүчөсү болдум. Ошол менин опытым менен мен реформаны здравоохранение кылам десем, Садыр Нуркожоевич айтты, туура кыл, туура кылсаң мен сени колдойм деди. Мынан биз ноябрь-декабрь 2020 жылы ковид менен күрөшүп, экинчи волнасын. Ошол жерден биз көрдүк, что буга чейин кылып келаткан реформа өзүнүн ишин алып бара албай калды. 20-25 жыл Манас таалими, ден соолук деген реформа болгон. Ошол кездеги министрлер менен жолуктум, Накен Касиевич менен жолуктум, Виталий Мамытович менен жолуктум, Сабыр Артызбекович Жумабеков менен жолуктум. Мына силер ушундай реформа кылыптырсыңар, кандай десиңер десем, алар да айтты. Биз туура эмес кылып алганбыз деп. Демек, буга чейинки реформаларда катачылыктар болгон. Катачылыктар болгон. Балар мүмкүн башында ойлогондо башкача болуп ойлогондур, бирок баягы система келатып туура эмес болгон. Мен андан кийин декабрда 2020 жыл Садыр Нуркожоевичке келип, Садыр Нуркожоевич дедим. Мен азыр реформаны 10 январда кылайын деп атам. Эмне үчүн сен 10 январда кыласың деп атканда, выбор болот президенттикке. Журналисттер, депутаттар, ошол эле кезде вице-премьер-министрлер бүт бардыгы выбор менен алектешет. А мен кылган реформаны ичине убактысы болсо токтоп калат. Ато башында эле айтып алсам, аны токтотуп коет дедим. Ал макул деди. 11 январда мен реформа кылдым. Башталды. Садыр Нуркожоевичке келип, мен ошо 2020 жыл декабрда айтканда, сен реформаларга түшүндүрүп берчи деди. Мына сиз түп районансыз. Түп районунда 5 главврач бар деди. 5 медицинский учреждение бар. Бирин-бири укпайт. Оорган больной ортого келет да каяка барарын билбей калат. Мына түптө территориальный больница бар. Түптө бурдакы поликлиниканы азыр ССМ деп койгон, Центр семейной медицины. Ар жагында группа семейных врачей бар. Стоматология врачы бар, скорая помощь. То есть главврачтар 5. Тойго чакырса 5 главврач барат. 10 зам главврач барат. 5 водитель барат. Ошол кезде бейтап ооруп келген болсо, ССМге барса, ал айтат, сен биздики больной эмессиң. Территориальный больница барса, территориальный больница айтат, бизде түштөн кийин гана алабыз деп. Ошентип больнойлор орто жолдо калып калган. Преемственность жок болуп калган. Тигил жактан кагаз алып келип, бул жактан направление алып келип. Ошентип орто жолдо калып калган. Территориальный больницада УЗИ бар болсо, тиги үчөндө жок. Жакта рентген бар болсо, үчөндө жок. Анан мен ошону айттым. Ошол кылып келаткан реформа бүт бардыгы чачыраткан медицинаны.
Мен кайра эле мурдакы Советтер Союзу убагындагы эле медицинага алып келем. Семашко деген ушул системаны ойлоп тапкан. Территориальная больница, поликлиника, экөө преемственность болуп, поликлиникада больнойду принимать этет, обследовать этет. Ош жерден эгер бейтап стационарда жатып операция боло турган болсо, же лечение боло турган болсо, бияка стационарга жөнөтөт. Жок, жеңилирээк болсо ош жерден эле назначение берип, үйүнө жөнөтөт. Андай жок болуп калган. Эми азыр ушул реформада отасыз, баягы бардык жаңы нерсе мурунку унутта калган эски нерсе болуп атат да. Азыркы сиздин айтканыңыз. Жок, мен Семашканын моделин алып келип атасыз. Жок, мен моделин бирок биздин азыркы убакытка алып келдим да мен. Жаңы реформа. Жаңы талаптар принцип эмчинен биз эч жактан эчтеке придумать эткен эмес. Мурдакы манас талими ден соолук деген американский, английский медицинаны алып ортого алып келип кыла албай калышкан да. А мен болсо Семашканын Советтер Союзунун убагындагы эле принципти алып келип туруп эле уже азыркы убактагы которуп биз кылдык. Негизи ушул реформада жогоруда айтып атпайлыбы, элдин баары азыр таң калып атабыз да. Бир окуяны антип-минтип анализдеп бүтүп, унутуп, же болбосо ошол кичине пасты болгонго чейин, басты болгонго чейин экинчи окуя чыгып кетип атат. Анан ким саламаттык сактоо министрлиги, ким министр Алымкадыр болуп эле азыр ызычуу болуп атабыз. Анан кийин башка модели бар беле, башка ыкмалар, башка методдор мисалы. Этап менен өткөрүү. Мисалы алсак мындай, ошол биз эле мисалы алсак жанакы эле мурда реформа кылган, манасталби ден соолук кылган аксакалдар менен жолуктум мен. Бүт баары менин кабинетиме келишти, отурдук, сүйлөштүк. Алар айтты, биз чоң акча менен кылганбыз реформаны. Азыр сенде акча жок. Биз убакыт алып туруп кылганбыз. Убакытың жок. Сен кантип ушуну кыласың дегенде мен айттым, 2 айдын ичинде мен реформаны ушул боюнча бүтүрөм, территориальный система. Бир да тыйын бюджеттен албайм. Мына Кудайга шүгүр, 2 айдын ичинде биз бүтүрдүк дагы, жана 3-чү волна пандемияныкы. Мисалы алсак, Асанов ооруп калды. Ноокатта 1 главврач Марипов ошол жооп берет. Каяктан барып обследование кылып, каякка жаткырат деги. А мурунку убакта 20-жылы ооруп калганда 5 главврачка каягына жатарын билбей калган. Ким больницаны ачат? Ким обследование кылат? Ошентип ооругандар барып туруп эле тиги эшикте сүзүп калып эле сыртта калып калганда өлүп калышкан. Азыркы кезде 3-чү волнаны 20-жылга караганда 10 эсе көп оорушту. Бизге ага карабастан биз нормально өттүк. Эми каза болгондор аз болду. Мынакей министр болгонуңузга 1 жылдан кичине ашты болуп атат. Эми министр болгондон кийин ойлонуп кеткен жоксуздар реформа тууралуу. Мисалы сиз жогоруда айттыңыз, медпараттан баштап чоң клиникада башка дарыгерге чейин жеттим деп. Эми бул ушул реформа идеясы канча жылдан бери башыңызда бышып келди эле? Мен өзүм практический врач болуп жүргөндө эле ушул реформаны көрүп алып эле айтчумун, бул туура эмес деп. Туура эмес. Мисалы алсак, мен клиника Акунбаевди башкарып жүрдүм. Больной келиши үчүн поликлиникага барып, поликлиникадан анан алып келчи да, больнойлор. Тигинтип ошол жактан же осложнение өлүп калчы же. А биз болсо түз эле бияктан алып алчубыз. Өзүбүз элечи. Дежурный күнү болсун, же башка күндөр болсун деп законду бузуп эле алып эле операция кыла берчүбүз. Ошого мен акырында келип, азыр мынакей Кудай буйрса Кыргызстан боюнча медиктердин баары билет, бул реформа иштеп атат. 3-чү волнаны бүтүрдүк биз. Башкача айтканда, мисалы, азыр кимдир бирөө ооруп калса, дене табы начар болуп, же болбосо түрдүү жанагындай оорулар менен ооруп кала турган болсо, түз эле. Мисалы алсак, түз эле рабочий күндөр болсо, поликлиника барат, участковый врач көрөт, айтат, ошол жерде обследование кылат, эмчене уже комплекс бүт бардыкы, УЗИ эч кимге карабайт. УЗИ бул ошол больницаныкы. Рентген больницаныкы. Мурун болсо рентген участковый врачтык ССМдики же болбосо территориальный болчу, уже бирөөлөргө кире алчу эмес. Азыр кирет да карайт. Сеники оказывается аппендицит. Мына территориальный больница. Барсаң сени хирург күтүп алат. Хирург сени операция кылат, жана чыгып кетет. Или тоже эле роддомдо ойлойлу. Роддомдорду. ССМде наблюдация этип жүрөт, анан колуна кагазды берчи. Мына айым. Муну менен каяка барсаң ошол жака төрөп ал дечи. Ал андан кийин жүрчү тияка бияка барып анан тааныштарды издеп барып анан кийин төрөп калчу да. Төрөгөндөн кийин чыккандан кийин кагаз менен келчи.
таанышына звонить етчи, педиатрга же бирөөнө. Мени карап койгулачы депчи. Азыр бүт барып займасывады. Мынакей айым каралып атат, келатат. 9 айга жеткенде ошол жерде роддом бар. Райондук. Роддомго өткөрүп беришет. Ал жерден роддомдон төлөйт, мыкыртайт. Чыккандан кийин бул айтат, чыкты депчи, бияктагы ССМдеги педиатр барып, тигини карайт. Бүт. Эми дагы бир нерсе бар да, мисалы ошол эле азыр ички миграция күчтүү да. Ошол эле региондон келип Бишкекте убактылуу жашагандар бар, же болбосо туруктуу жашаса дагы али мыйзамдаштырып бүт элек. Жана каттоого отура элек, жана башка. Эми ошолор азыр буга чейинки аралыкта тийиштүү түрдө саламаттык сактоо министрлигинен же болбосо ошол эле медиктерден жардам ала алган эмес. Анткени барсаң ошол эле жана ЦЦМдге барсаң алатта жок, сенин каттоооңду кечирип кой, же көлдө экен, же таласта экен, же болбосо Баткенге бар деп коет. Азыр андай жок. Эми азыр мен ички мигрантмын. Базарда жүк көтөрүп иштейм. Анан кийин менин белим ооруп калды. Мен кантем? Эки путь бар. Биринчи, сен скорый помощьту же болбосо кечинде 5тен кийин территориальный больницага барасың, сени 100% карап жаткызат. Каттоомду карабайт. Катабайт, жаткызат. Бирок 3 күн ичинде ошол жашаган жериңен эмеден тиги участковойдон же болбосо эмеден алып келесиң кагаз. Мынакей мен могу жерде жашап атам дегенчи. Эмчүнени бизде эме деп коет, ОМС деп коет, ал акчаны сен алып келип бербесең, справканы тиги болбосо, ошол хирургтан штраф салып акчасын алып коет. Төлөш керек. Эми төлөгөндөр дагы льготалар барчы. Мисалы алсак, Асан келип больницага жатып калса, аппендис болуп калса 1510 сом төлөйт. А эгер ал справкасын алып келбесе, может быть ал американец же индус. Ошон үчүн тиги жана эмне деп айыл өкмөтүнөн же болбосо ошо квартальныйдан кайсы каттоодо турса. Башкача айтканда, мисалы Баткендин жараны, Баткенде каттоодо турган жаран, бу жерде ооруп кала турган болсо, ооруканага барат, бирок ошо 3 күн ичинде Баткенден жок, Баткенден эмес, тиги кайсы жерде убактылуу жашап аткан болсо, тиги Арча 5те жашап аткан болсо, ошонун квартальный бар, мына ушундай адам ушул жерде жашайт деген алып келет, болду. Ошол менен эле. Ошол менен эле бүтөт. Эми азыр реформаларды айтып келатабыз, ошол эле маалда сизге нааразы чыккандар жетиштүү. Ошол эле коомчулукта балким түшүнүп-түшүнбөстүк, балким чындап эле сиздин реформаңызда катачылыктар бар чыгар. Ошол эле маалда дарыгерлерден нааразы болуп чыгып баштады. Буга чейин ал эмес петиция чогулткан дагы дарыгерлер бар. Ошол эле маалда соттошомго чейин министр менен соттошом деген дарыгерлер да бар. Эми бул жака келгенде сиз деле ошол тармакта иштеген адам экенсиз. Анан кийин азыркы тапта сиздин реформаңызга каршы болгон деле ошол тармакта иштеген адамдар. Алар деле мисалы бизге окшоп сырттан келген жок, алар деле ичинен билет да маселени. Мисалы алсак мындай да, мен биринчи реформа кылып ал реформа уже жакшы иштеп атат. 1 апрелде участковый врачтарга мен 100% айлык көтөрдүм. Эч жактан акча албай эле, ошол эле жүргөн акчадан эле көтөрүп чыктым. Муну дагы мен президентке келип айттым. Мен 100% участковый врачтардын айлыгын көтөрөм. Андан кийин 1 июлда калгандардын 50% көтөрдүм. Бюджеттен акча алган жокпуз. Ал каяктан деп эсеп акча? Эми медиктердин баары түшүнөт. Азыр медиктердин баары бирөө медиктер айтат, сен туура кылдың дейт. Мен уялып жүрдүм дейт, жөн эле акча алып жүргөнүмө. 25-30 миң, 40 миңден медиктер алчы. Кайсысы деп эсеп? 100% көтөрдүм да менчи. Мисалы ал акчаны жогоруда мисалы айтып атасыз 40 миңге чейин айлык алган деп. Ошол эле маалда саламаттык сактоо тармагында дарыгерлер 10 миңден 15 миңден алат дегенде. Азыр эми сиз кайрадан алып чыктыңыз? Азыркы убакта базисный деп коет 10 миң болду. Анан андай мындайына кошулуп 15 миң, 20 миң алат. Мурдагы 40 миң, 50 миң алгандар албай калды. Заведующийлер, тиги булар албай калды. Алар 20 миң алып калды. Ошолор против чыгып акырындан кийин түшүнүштү. Мисалы алсак, дагы эле приписка деп коет. Мисалы алсак, айым боюнда бүтүп калды. Боюнда төрөйм деп атат. Бири-бирине звонить этишет. Айымды боюнда бүтүп калыптыр.
Беременность экен. Беременность деп 4-5 врач бір-біріне звонить етіп тұрып переписка қылады. Выявление, новое выявление, первое выявление деген автоматически 100% қосылады. Біреу отырады да кабинетіне тұрып өзі Асандың диабет болып қалыпты, сахар диабет. Бүйтіп барды, Асан диабет болып қалыпты, сахар. Қайра переписка біз таптық бірінші жолы мы выявили деп 100% алады. Жаңы орнunu тауып шығу бұл жоқ, басында мүмкін тура болған жаңында. Анан жаңы орнына көре бермейді, жоқ та, бүтті да, бүтті барды. Bir aylık барды сахар диабет болып қалды. Bir aylık гендерін бүтті барды түрі бүтті жүреді. Тоқташ керек та. Мен тоқташ керек. Государствоның мұнда ақшасын ала берген болмайды. Десем, кейбір медиктер айтты, тура тоқтатшы деді. Уялып атабыз дейді. Уялып атабыз. Бірмескен алып еле приписка қылып сахарный диабет көтеріліп кетті, гипертонический болезнь көтеріліп кетті. Қырғызстан келіндердің барды қосбойлы бұрылы төлеп атшады. Анда мен осыны адмит еттім де, ошыл ақшаны да, ошол эле участка врачтарга бердим. Айлығын көтеріп 100%. Эми жаңы оорулууну издеп табуу жолу ошолорду каттоо токтоп калбайбы? Ал келет баары. Боюнда бар киши баары келет, медикке кайкырма келет. Сахар диабет болсо баары келет. Сахар диабет болсо баары медикке келет да, ден соолук үчүн баары вернет этебиз. Мутакыдагы 4-5 күнө жастыр болбойт. Мисалы буга чейинки өкмөттө карай турган болсок, өтө кыска мөөнөттө иштеген. Азыр министрлер кабинетинде деле кепилдик жок да. Анткени министрлер кабинети жаңы конституция менен иштеген аз эле болду да. Эми эртең Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетсе, сиз баштаган реформа кайра ашмалтайы чыгып, же болбосо эски иштеп келаткан нормага кайра кетип, кандай болуп калат бул жагы? Эски мен кылган реформаны кайра кайрып келиш үчүн Америка менен Англия миллион деген миллиард деген доллар бериш керек. Жөн эле келип калбайт. Мындай жатканда артка жол жок. Артка жол жок. Келе албайт ал. Демек, эртең сиз кызматтан кетсеңиз, мен кызматтан кетсем дагы бул система реформа, мен кылып кеткен реформа иштей берет. Бул жагында да кепилдик жок. Ал үчүн Америкадан, же болбосо Англиядан бир 100 миллион деген акча алып келип туруп, кайра ордуна коюш керек да. Кайра ордуна коюп туруп 5 главврач тартады. Ол зам главврачты коюш керек. Ошол эле убакта бухгалтерди бериш керек, ошол эле убакта кассирлерди бериш керек, тиңдемде кайра ал келбейт бүттү. Сиздин реформаңыздан ким жабыркады? Иә. Реформадан ким жабыркады? Эч ким жабыркаган жок. Кайра плюс болду наоборот. Мисалы ошол 5 оорукананы бириктиргенде 5-5 адистер бар да, мисалы өзүңүз жогоруда айткандай главврач, зам главврач, айдоочу, бухгалтер, кассир. Ал жердеги главврачтарчы тоодон түшүп келген жок. Ошол эле мурда иштеп аткан эле. Жакшы деген хирург главврач болуп алды. Жакшы иштеген окулист, жакшы иштеген акушер гинеколог главврач болуп алды. Жакшы иштеген ана кайра эле мен эметкенден эле кайра өз ордуна отуруп калды. Ордуна отурган барып калды, отуруп барып эле. Кайра эле ошол эле специалист. Ал жок болуп калганда. Ал специалисттер жок болуп калып, врачтар жетпей атат, тиг жетпей атат деп биз истегенбиз да. А биз эметкенден эле тиг главврач семьясын багыш үчүн ал жакшы окулист, жакшы лор врач, жакшы акушер гинеколог, жакшы хирург кайра эле өзүнүн жерине барып иштей баштады. Эми сиздин жогоруда ошол жерде страдать эткен водитель страдать этип калды. Мага водитель келип айтты, биз каяка барабыз дейт, Россияга барабыз дейт. Айттым, мен иштегиле дедим. Ошол жерде эле 5 кассирдин бирөөсү бошоп, бирөө калды, 4 бошоп калды. Ошол эле 5 бухгалтердин бирөөсү айттым, мен иштегиле дедим. Мен ушунчага чейин кыргыз элинин бюджетинен келип атканда силер урдап келаттыңар, токтоткула. Ошондой приписка кылып аткандарга айттым, мен кылбасам элдер билип калса, мен ачыкмын десем, эчтеге жабышпайм. Азыр дагы көп реформа кылабыз, анычы. Мен кээ-бирлерин билишпей кылышым керек болуп атат да. Себеби билип калганда эле элге жакшы информация жетпей. Ким жаман, Бейшеналиев жаман болуп калып атат. Мисалы алсак, азыркы биздин реформабыз, здравоохранение. Бул жылдап иштейт да. Аны кайра бузуш үчүн биз 70 жыл ушундай реформа менен келгенбиз Советтер Союзунда. Абдан жакшы болгон. Только эле баягы биз независим болгондон ошол жерден кичине буруп кетиш керек болчу да, аны бура албай башка американский же болбосо английский эмеге өтүп кеттик да, системага. Алар акча берди, мондай кылгыла деп. Кыла баштадык и талкалап алдык да мурунку системаны. Эми азыр жогоруда өзүңүз айтып атпайсызбы? Баштасак эле коомчулук туура эмес түшүнүп атат деп. Анан мындай сөз бар да, Алымкадыр президент менен дос экен.
президентке таянып иштин баарын кылып атат. Анан кийин ал эмес ошол эле буга чейинки баягы уу коргошун Аканит. Ошол эле резиденцияда отуруп кайнатышат экен. Ушул сыяктуу сөздөр бар. Анан кийин эми буга чейинки аралыкта коомчулукта түрдүү сөздөр айтылып келди. Ал эмес кече жакында Петр Бирге салыштыруулар башталды. Жок, Алымкадыр өзүн салыштырыптыр, жок, башка бирөө салыштырыптыр деп. Силер азыр мисалы реформа жөнүндө айттыңар да. Мен деле ошол журналистке мындай айткам. Петр Первый башка кишини таппай калдым да. Башка кишилер ошо жерде Петр Первый реформа кылганда сакалчаны жүткөндөрдүн баарын сакалын алган. Тиги алган, бул алган. Ошол жерде баарын юристтердин баары Петр Первийди жамандашкан. Бирок история көрсөтөт ал туура экенинчи. Биздин кылып аткан история реформа туура экенин кийин эл түшүнөт деп ушинтип айтсам мени Петр Первийге окшоштуруп койду да. Мен эч качан Петр Первийге өзүмдү окшоштура албайм. Мындай кылып койду. Экинчи 2004-2005 жылы Садыр Нуркожоевич депутат болуп келди. Мен ал кезде клиника Ахунбаевдин директору болчумун. Депутаттын өзүнүн избирательдери болот. Ошолор ооруй башташты, тигинтип калды, мынтип калды. Мен өзүм күнү түн иштеген хирург болчумун да. Анан Садыр Нуркожоевич мага жөнөтүп атты. Мен ошолорду операция кылдым, туугандарын кылдым, башкаларына жардам берип, экөөбүздүн ортобузда доверительный отношения, достчулук болуп, кийин экөөбүз общаться этип жүрдүк. Кийин 2020 жылы выбор баратканда Садыр Нуркожоевич түрмөдө болчу. Мага звонить этип айтты. Мекенчил партиясы, мен партиям выборго баратат. Ага чейин мен отказ бергем. 2010-жылда отказ бергем, ата журт менен баратабыз деген отказ бергем. Жок, мага хирургиям керек деген. Бул жерден айтты, мекенчил партия выборго баратат, север жактан колдоп берчи деди. Эмне үчүн андай кишинин предложениясын мен колдобойм? Мекенчил партиясына 23-чү болуп мен номерге кирдим дагы. Уткан күндө деле мен ал депутат эмесмин, өзүм эле хирургия менен заниматься этмекмин. Жардам бердим. Бергенден кийин Кудайдын көз түз экен Садыр Нуркожоевич президент болуп калгандан кийин эми ушул здравоохранениени оңдоп берчи, сен деген кичинекей кезиңен баштап ушуга чейин келдиң деди. Макул дедим. Экинчи жанагы Аканит боюнча июль айында 20-жылы Садыр Нуркожоевич түрмө жазаты ооруду ковид менен. Ооруп мага звонить этти. Биз дагы оорудук, баарыбыз, мен да оорудум, кыйналып атабыз дегенде мындай дегенде Садыр Нуркожоевич айтты. Мен дейт 1000 кишини, могу түрмөдө жаткан 1000 кишини уу коргошун берип айыктырдым. Кыргыз эли өлүп атат. Сен жардам бербейсиңби деди. Мага анан 20 литр жөнөттү. Мен ал кезде жөн эле хирург болчумун, жөн эле руководитель клиника Ахунбаев болчумун. Анан алдымда иниме бердим. Же коргошун жардам берди, же жөн эле өзү айыгып кетти, 2-3 ишкенден кийин айыгып кетти. Башка кишилерге бере албайт элем, сага да бере албайт элем, өзү окусун. Анан ошентип жүрүп анан кийин Садыр Нуркожоевич президент болуп калды. Биз 3-чү балына кайра башталды. Кайра башталганда Садыр Нуркожоевич мени чакырды. Мен тааныштарыма монтип берип алып эле айыктырып атам. Сен министр болуп калдың. Айттым, мен бере алам дедим. Мен тааныштарга бере алам, как министр катары, мурунча бере алчу эмесмин деп. Бергем деп койсом, сен берген эмессиң деп ачыгын айтты да, мен айттым ачыгын. Иниме бердим, башка бере алган жокмун, потому что бирөө отравление болсо мени 10 жыл, 20 жылга камап коет. Деп анан биринчи өзүм ичтим. Кичине ооруп аткан ичсем, бул эми өзү иммунитетти көтөрөт да. Кылымдан кылымга ичип келаткан бул уу коргошунду биздин ата-энелерибиз ичип. Бирок сиз жанагы практикалык медицина жүргөн адамсыз да. Бардык нерсенин бир клиникалык текшерүүлөр болот.
алдын ала изилдөөлөр болот. Ал 1 жума, 2 жума же 2-3 күндө бүтүп калбайт, ал жылдап созулат да. Бул жагына келгенде медицина тармагы кандай кабыл алды? Коомчулук. Себеп дегенде бул Кыргызстандын ичинде эле эмес да, бул дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги медицина да. Бул мисал алсак, аконит деп бардык өлкөлөрдө колдонулат. Рак ооруларында аконит деп колдонулат. Биздики деле азыркы кезде рак оорусунда чыгарып койгондорду бардык областтарда бирден экиден апалар, аталар бар, алар ошолор берип, ошол жактан барып, кээ бирлер жакшы болуп калып атат, кээ бирлер мындай эмес. Бул кылымдан кылымга келатканда. Элдик медицина. Элдик медицина. Ошол эле мисал алсак, вакцинаны бизге киргизип эметиш үчүн ал клинический испытание кылат. Клинический испытание кылып туруп, анан кийин болсо болду, болбой калса, болбой калыптыр деп кайра башкасын изилдеп атат. Ошондой кылып биз дагы азыркы кезде клинический испытание алып келатабыз. Башка өлкөлөр менен сүйлөшүп атабыз. Мисалы алсак, Россияда ошо акониттин кайсы составы болгондордун бүт баарын изилдеп экен. Кытайда изилдеп экен. Кытайда берип атышат. Биздин азыр эмени угургушундар, кытайлыктар тонналап сатып. Демек клиникалык изилдөө жүрүп калган экен да бул. Жүрүп атат. Бирок лабораториябыз биздики болбогон үчүн. Мен аны азыр бүтүрөйүн десем, Садыр Нуркожоевич айтты. Элибиз азыркы кезде даяр эмес экен, сен унут деди, айтпа деди. Сен суроо берген үчүн айтып калдым. Мен ал жөнүндө унутайын деп атам, айтпайын деп атам. Айтсам эле башкача кылып которуп кетип атышат. Эми бул жагы да түшүнүктүү болду окшойт. Алдыда дагы эмнелер бар? Алдын ала даярданып. Мен дагы мисалы өйдүлдүй нерсе болуп кетип, жакабызды кармап таң калбай тургандай абалдар. Жок, мисалы алсак, мынакей Садыр Нуркожоевич айтты мага. Могу жерде деди 3 жылдан бери турецкий, киргизский клиника достук деген турат деди. Жабдан жакшы экен дейт. Сен ушуну билип ачпайсыңбы деди. Макул деп мен 3 жолу учуп бардым. Бир жолу президент Турсия менен өзүм жолуктум. Андан кийин Садыр Нуркожоевич болгондо ошол жерде отурганда, баарыбыз мындай отурабыз да, министрлер отурат, президенттер отурат. Анан мага суроо берип калдык, какие есть проблемы дегенде мен ошол жерден айттым. Режеп Тайип Эрдоган, уважаемый, бизде 3 жылдан бери ушул клиника ачыла элек, турат, жакшы здание болгон. Ушуну ачканга жардам бербейсизби дедим. Макул деп 2 айдын ичинде ачасыз деп уруксат берди. Парламенттен эме өткөрдү. 2 айдан кийин ачылып, азыркы кезде Кыргызстанда абдан жардам берип, бурда башка өлкөгө барып иштеп операция кылгандарды биз азыр бул жерде кылып атабыз. Экинчи, 14-жылы кол койгон экен президенттер. Садыр Нуркожоевич мени чакырып айтты. Мобильный клиника бар экен. Турцияда турат дейт. Бизге бериптир шейхтерчи. Эмнеге турат деди. Кайра барып, ошо заводко барып, мобильный клиниканы чогултуп, мобильный клиника деген бул современный клиникада, ошону алып келип азыр Кемин районунда 2 айдан бери иштеп атат. Ал жерге бир киши кирет, приемга, ар жагынан соо болуп чыгып кетет. Мен мындай жалпак десем. Киргенден кийин эмнең ооруса, ошол боюнча, мисалы компьютерный томограф бар. Апалардын эмчеги ооруп калса, маммограф бар. УЗИ бар, гастроскопия бар, стоматология бар, акушер-гинекология бар, педиатрия бар. Бүт бардыгы бекер. Жабдуулар менен. Жабдуулар менен бекер ошол жерге жатып операция кылдырганда ал жакка чыгып кетет. Ал Кеминден жылат да башка жака. Жок, ал жерге азыр Кемин элин бүтүрөбүз азыр. 2 ай бүт бардыгы. Ошол эле 2 спринтер менен тоодогу апаларды, аталарды алып келип атышат. Мынтип алып келип, бияктан алып келип, бүт баарын алып келип, обследование кылып, кайра жеткирип коюп атышат. Ошондойго биз жеттик. Ошону дагы мынакей киргизип, андан кийин мынакей силер айткандай жанагы токтоп калдык, бүт баары кийин түшүндү. 100%, 50%ке биз айлыкты көтөрүп бердик. Дагы Садыр Нуркожоевич менен жакын арада сүйлөшсөк, 1 апрелде дагы көтөрүп беребиз деп атат. Эмне үчүн дегенде дагы биз источниктерди таап атабыз. Дагы бир нерсени айтайын. Бүт бардык бизди больницанын ичин захват кылышкан. Мисалы Ош больницасын, Обул больницасын биз утуп алдык. Обул больницаны мынакей турса, жанындагы туруп частный кылып куруп алгандагы ар жакка бараткан больнойду бияка алып, операция кылып, акчасын ала берген. Мен ошол зданияны утуп алып, кайра Обул больницага бердим. Ошол эле 3-чү жал больницасында Узакбаев, мүмкүн ал мен кылган эмесмин деп атат. Үстү жагындагы
жети жерди бирөөлөр сатып ийген. Алар үй кура башташкан, мен токтотуп калдым. Азыр сот жүрүп атат, мэрияга кайрылдык, мэрия менен соттошуп азыр ал жерди алалы деп атабыз биз. Больницалардын ичинде сатылып кеткен жер. Ошондой эле Дылоонун жери сатылып кетти. 2 этаж үйлөрдү куруп алган. Ошондой эле мынакей Жети Өгүздөгү туберкулезный реабилитацион центрдин кичинекей жери калды, мына больницачы, калган жагынын бүт бардыгы 130 үй курулуп калды, жашап атышат. Мен баягы бар жолуктум. Сотко барсак, сотко бир жер барганда токтоп калат экен. Ушундайлар көп Кыргызстан боюнча. Ушулардан баарын тагып чыгып аткан бешенали, естественно, жаман бешенали жок болсо жашай беришмекте. Дагы айтсам, дагы. Мисал кылсак, мынакей кардиология дедиңер. Сарбаев деген. 2.800.000 акча берген экен для развития. Сен өзүң досторуңду же өзүң келатсаң, тиги эмеген токтоп каласың, лыжный базага барасың. Лыжный базага бардың, досторуң менен жыргадың, тиңин-тиминтиң келатасың, виски ичтиң, келатып бензин куйдуң, ал жерден туруп алып виски ичтиң, тамеки алдың, тиги буларды алып туруп, чектерин бүт баарын алып келип туруп, жабыштырып коет да мынакей деп. Өзүң государственный акчаныткын. Отчет кылып коет, бүттү. Ал эч ким, мисалы алсак, могу жерде мага акча керек болуп калды деп туруп, $25,000 алдың дагы государственный. Каяка алып кеткенин билбейсиң. Биз качан текшере баштаганда токто дагы 19.000 алып келди да кайра төгүп койду. Эмнеге десем, стол астына коюп койгом дейт. Вдруг бирдеме керек болуп калса, мен тиги банкадан снимать эткенде ошол жактан алып чыкмакмын дейт. Биз айтпасак алып чыгат беле, алып чыкпайт беле. Эртеңки реформанын эртеңки кадамдары кандай болот? Уландыса. Азыр мынакей эми азыр мен дайыма реформа кылганда, элдер эз алып атканда же выбор болуп атканда кылып атам да, өзүм коркуп калдым. Коомчулук уктап аткандай болсо. Мынакей жаңы жылда азыр бүт бар каникулда жүрөт. Бүт бардыгы. 30-сунда мен кол койдум дагы. Туберкулезный больницалардын көбүн жаптым. Сотрудниктердин, медиктердин бүт барын сүйлөшүп, ага чейин заранее барып сүйлөшүп, жумушка орноштурдум. Ал жерде жумушка орноштурган водитель, бухгалтер, кассир, охраннигине калтырдым, ушу зданияны кайтарып турчу депчи. Мисалы алсак, ошону эмчи мен жапкан себеби Кыргызстан боюнча жаптым да. Бишкектегилен айтайын. Бишкекте 2 больницаны. Бир больница 7-чи микрорайондо туберкулезный детский больница бар болчу. 3 жылда бир эле больной келип жатыптыр. Анда карасак, алда туберкулез менен бир эле больной. Калган убакта сотрудниктер келет эртең менен, отурушат, эшти карап турушат. Больной келеби деп, больной жок. Айлыкты берип атышат. Ал вредность деп тамак берет, тиги бүт барын ичип алып, 3 жылдан бери байкуштар, сотрудниктер айлык алып жүрүшкөндө жөн эле отуруп алып эле. Ошондой эле Арчалуу деген жерде 105 сотрудник 3 жылда 4 же 5 больной өтүптүр. Ошолордун историясын белгилешсем бербей калам. Алар дагы айлык алып. Эми туберкулез менен ооругандар кайка барат, анын баарын жаап салдык. Туберкулез менен ооругандар биринчиден, туберкулез менен ооругандар азайды. Экинчиден, Бишкек шаарында 3 туберкулезный больница бар. 3. Үчөө тең азыр толбой атат. Мынакей Советский Ахунбаевада бар, Советскийдин астында бар, Аламедин базарынын жанында бар. Толбой атат. Аларда мен айтып атам, иштеп тургула, барыңарды эле сокращать этүүгенде иштеп турсун, кийин деле алар сокращать этет, жок болуп атса. Туберкулездин лечениясын азыр биздикилер эметип калдык, мурдакы 50-60 жылга караганда үйрөнүп калдык дагы. Методик өзгөрдү дагы, амбулаторный лечение кылат. Мисалы алсак 3 айлап, 4 айлап, 5 айлап амбулаторный лечение. Дагы мен жаман көрүп аткан сени көлдө Чолпон Атада 9,5 гектар деген Ибн Сина деген детский эме бар экен. Оорукана. Жабышыптыр дагы, бербейиштир башкага. Мен сот менен утуп алдым аны. Азыр бүт бак жерден сот менен утуп алып атам зданияларды. Ош жердеги больницанын ичине кирип кеткен чиновниктердин үйлөрүн эмне кыларыбызды билбей атабыз. 2 этаж жакшы үйдү мен ойлонуп атам, азыр утуп алып эмне кылам аны. Сүртүрүп таштасам болбойт. Калтырып койсом болбойт.
ойлонуп атабыз. Эми кыска салдыдагы реформалар боюнча азыр так эчтеке айтып кеткенсиз. Жок, мына туберкулезду айттым да. Силер Дагы 10 күндөн кийин туберкулез небаларын бүт бардыгы уже ойлонуп калат, эмне кыларын билбей. Ошол эле мисал кылсак, Кыргызстан боюнча психиатрия больница менен наркологияны коштум. Эмне үчүн дебейсиңер, эмне үчүн дегенде, алкогольный эмне деп койт эне? аракештик. Аракештик дейинде сайтып алгандан кийин аракештик азайып калыптыр. Толбой атат. Мисал кылсак, 100 койкалууга 3-4 жатат экен, 5 жатат экен. Ошондой эле психиатрия больницада эгер мынакей чым коргон бар. Кол ал жерде бир 500 кишилик. Ал жерде азыр бир 100 киши жатат. Эмне кылышым керек? 500 кишиге нормасы менен медиктердин бүт бардыгы айлык алып атат. Күнүгө жумушка чыгат. Күнүгө жумушка чыгышат, келип эчтеке кылбайт. Наркологияда чыгып алып күтүп атышат. Качан майрам болот, качан майрамдан кийин келет бизге депчи. Жок. Жок, азыркы кезде биз 13 больницаны жаптык, 30 больницаны сокращать эттик. Кээ бирлерин эми жап атабыз, ошон үчүн бүт баары чыгып кетпесин деп атам да. Негизи жалпы идеяңызды ишке ашырышка канча убакыт кетет? Мен жалпы идеям ашырыш үчүн чоң идея. Мисалы алсак, азыркы кезде сен ачыл деп атпайсыңбы? Мен жөн эле санап кетейин да, кандайларды кылышым керек реформа. Стоматологияны кылышым керек реформа. Педиатрияны кылышым керек. Акушерство, гинекологияны кылышым керек. Травматологияны кылышым керек. Медицина чоң да, онкологияны кылышым керек. Гематологияны кылышым керек. Бул деген азыркы кезде ар бирин кылып, мен өзүм ответственность өзүм алып атам да. Эмне үчүн дегенде Минздрав мурунда эле министрлер билген муну, чын мындай болуп калганычы, ответственность керек. Соттолсо бирөө соттолуш керек да. Мисалы алсак, мени ошо туура эмес кылдың деп ответственность коюп, соттосо бер жактагылар мени илип кетпешим керек да. Өзүм ответственность алып аткандан кийин өзүм. Мынакей азыр туберкулезный кылдымбы? Азыркы кезде бир 10 идея бар да. 10 идея. Жанагы мисалы алсак, стоматологияны айтып берейинчи. Мондай кресло бар экен да? Кресло. Государственный креслосы. Государственный эмеси тиги зданиясы. Государственный жанагы бор машинасы бүт бардыгы. Врач-стоматолог асан келет дагы. Бирөөлөрдүн тишин дарылайт, тигинтет, акчасын чөнтөккө салат, кетет. Государство байкуш төлөп берип атат бүт бардыгын. Ошону токтотушум керек. Мисалы алсак, тиги Беш Сарынын подвалында күнүгө 10 аборт кылып атат. Кичинекей кыргыз кыздар келип, уялгандан тигинтиметкен акчасы жок болуп, 1500-2000 сом төлөт күнүгө. Ал жерде кичине аборт кылган билет кылат. Осложнение болсо, больницага барат. Ошонун баарын токтотуш керек. Ошолордун баарын токтотсом ким жаман? Бешиналиев жаман. Эмне үчүн дегенде тигилер акча алып атышат бардыгы. Айта берсе көп. Ошол эле онкологияны айтсам, андан бетер көп. Сизге белгилүү болгондой, Чолпон атада мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да атайын борборлор курулуп атат. Бул боюнча да маалымат берип кетсеңиз, мисалы кайсы каражатка, ал долбоордун автору ким, анын иштөө принциптери кандай болот, кайсы баягы тааныш-тунуштар менен жабылып кетип, чындыгы муктаж балдар сыртта калып калбайчы, табылып калбайбы? 1996 жылы, 98 жылы Майрам Акаева Мээрим деген фонд менен Алтын балалык деген реабилитационный центр кура башташкан. 2005 жылы революция болгондо ал жер токтоп калган, бүтпөй калган. Крышасы жабылбай калган. Ошо бойдон көлдүн жээгинде 20 гектар жерге бул мурдакы Майрам Акаеванын эмеси ою боюнча артек кылабыз деп кылынып келип токтоп калган. Кийин ал жерде ошол жердеги кишилерден сурасам 3 президент, 6 премьер-министр келип, ушуну биз ремонт кылсак болот эле тиги деген. 19 мартта Садыр Нуркожоевич мага айтты, мен бүгүн көлгө баратам, алтын балалыкты көрүп кетели деди. Макул деп мен барып алтын балалыкты көрүп
Үстүнкү крышасына чыктык, суу агып атыптыр. Эзилип атыптыр. Бүткөн жер эзилип калыптыр. Сол жагы бүтпөй элекен 500 балага реабилитацион центр. Анан чыккандан кийин Садыр Нуркожоевич абдан айтты, акча иштеш керек экен, муну өз ордуна койбосок абдан жакшы эмени калтырылып калыптыр деп. Алтын балалыкты ден соолук деп дагы Атамбаев перейменип айтып кеткен экен. Садыр Нуркожоевичтин айтышы боюнча биз кайра ордуна алып келдик алтын балалык деп. Анан айтылгандан кийин, президент айткандан кийин мен ойлоно баштадым. Кантип муну кылсак деп. Гипрострой эме кылган экен, баягы архитектурасын бүтүргөн экен. Ал жерден барып архитекторлор барып бүт баарын көрүп, кайсы жерин бузуп кайра кылса болот, кайсы жерин калтырса болот деп бүт баардык биз эметкенден кийин ал жерде биз ремонт баштадык. Садыр Нуркожоевич мага айтты, 1-июнь бул балдардын защита жетчей деди. Ошого бүтүр деди. Мен президент айткандан бүтүрөм дедим. Бүтүрөм деп аракет кылып спонсорлорго чыктым, фирмаларга чыктым. Ошентип атып азыркы кезде Кудай буйруп 2 корпус бияк жагын биз ремонт кылып бүттүк. 2-3 отделение ачтым. Кардиология ачтым, ревматология ачтым, аллергология ачтым. Ал жер иштеп атат. Оң жагы бүткөн жерде биз капремонт кылып уже иштеп. Ал жерде уже 6-7 жүрөккө ошо Ысык-Көл областындагылар операция болду. Биз бер жагынын баарын бузуп, азыр ремонт кылып атабыз. Эми ачыгын айтсам, көп кишилер жардам берип атат. Мисал алсак, жана Пицца империя деген бар экен. Мен таанышым эле 50 000 кирпич берди. Биз азыр алып атабыз. Кээ бирлер кирпич, ал жерде азыр 100дөн ашык рабочийлер иштеп атат. Азыр балам 200га жеткирип атат да, строительдердечи. Тамак аштын баардыгын достор, главврачтар, жөн эле элдер үйүнөн бир мүшөк картошка алып келип, бир мүшөк ун очередь менен берип атышат. Кыргызстан боюнча ушундай кылып атат. Мисалы алсак, мынакей тоодон 7-8 метр ёлкаларды алып келип, балдар барып 10 бала казышат. Алып келип биз ошолорду тигип атабыз. Жакында эле 100 врачтарды, главврачтар менен алып барып ошол жерден коллегия өтүп, 100 береза менен 100 ёлка тигип келдик. Кирпичтер деп атат, цемент берип атат. Эми министр болгондон кийин ачыгын айтышым керек. Карызга бир десем бүт баары эле берип атат. Сөзүм өтүмдүү болуп калат экен. Азыркы кезде ал жерде строительдерден сурасам, канча ушу акчага кылдык десек, $2 миллион уже иш бүтүп калыптыр. Эч бюджеттен бир тиын алган жокпуз. Бирөөлөрдөн карыз калган жокпуз. Куруп берип аткан менин баламдын досу экөө фирмасы бар, жанагы айтпадымбы, Париж деген. Ошол жерде баардыгы менен ошол жердеги 100 строительдер бар, иштеп атышат. Айлык деле сурашкан жок, иштеп атышат. Эми ал жерге кимдер дарыланат? Кайсы балдар дарыланат? Мисалы алсак, мен 1-июнда 500 баланы 3 айлык мындай лагерь кылып киргизели деп атабыз. Азыркы кезде ошол эле жанындагы бер жактагы бүт парк реабилитацион центрде инвалид балдар лечение алып атышат. Алар да барат. Алар да 500 мындай батышат, 500 мындай кылып 1000 кишинин ошол жерде кийин лагерь бүткөндөн кийин окууга кетишет, ал жерде инвалид балдар калат дагы лечение ала берет. Оң жагында поликлиника, операция тиги булар боло берет. Эмчүн дегенде ошондой болуп, ал өзүн өзү каржылаш керек. Түшүнүктүү. Демек, балдар ал жерде лагерь төлөнөт, андан сырткары дарылануу мүмкүнчүлүктөрү болот. Лагерь төлөнгөндө мен ойлоп атам, биз да спонсор таап биринчилерден болуп бекер кылалы деп. Мен үчүн дегенде өзүм көп жылдан бери Чүй областынын кеминде балдарын, 70ге жакын балдарды мен спонсор болуп лагерге алып барып жүрөм. Экинчиси, эң чоң бизге алтын балалыкка майрам болгон себеби, бул 30 декабрда Садыр Нуркожоевич
тез жардам машинесин берди. Азыркы кезде ал жерде бир 30-40 балдар лечение алып атышат, операция кылып атат кардиологиядан. Керек болуп калса ошо скорый помощь келип турат. Эми бул реформадан сырткары дагы бир эки сурообуз бар. Ошол эле жанагы мурдагы эски ооруканаларды жаңыртып, ремонт учурунда же болбосо саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү иштерде айрым маалда жанагы подрядчиктер бар эмеспи? Ошолордун акчасы төлөнбөй атат деген да маалыматтар бар да. Мисалы, ошол эле кайсы биринде оорукана, Токмоктогу оорукананын ремонту бүткөндөн кийин буну биз демөөрчүлөрдүн акчасына курдурдук деп субподрядчиктер акчасын албай калыптыр деген маалыматтар бар. Же болбосо дагы бир Кыргызстандын башка аймактарында дагы жаңы ремонт болуп бүткөн, ошол сиз министрликке келгенден кийин ачылган, ремонттон кийин ачылган жерлерде, же болбосо курулган жерлерде көпчүлүгүн демөөрчүлөр кылды, спонсорлор жасатты деген отчеттор берилип кетип, ошону чыныгы жасаган адамдар каражат жок калып атат деген маалыматтар. Булар канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Биринчиден больницалардын баарын ремонт кылганда тендер аркылуу госстрой кылат. Мен муну деле уктум да, госстрой кылат. Тендер деген абдан начар жер экен да. Себеби мисал алсак, могу больницаны 20 миллионго тендер объявить этет. Ушу 20 миллионго могу больницаны ремонт кылып беребиз дейт. 5 фирма участвует дейт. Бирөө айтат, мен 15ке кылып берем дейт. Анан 15ке деген утат. Азыркы кезде бирөө ушундай 2-3 эме соттошуп атышат. 15ке деген утат. Кылып келгенде эле бүтпөй эле турат булчу. Эмнеге бүтпөй калды дейт. Эмнеге бүтпөй калды, эмнеге? Каражат жетпей калды дейт. Это твои проблемы. Бүткөндөрдүн акчасы берилбей калганчы? Бүткөндөрдүн акчасы берилбей калганын билбейм. Айтып атпайм, ал деген госстройго. Биз Минздрав деген ремонт да кыла албайбыз, эчтеке кыла албайбыз. Биз акчаны эчтеке бере албайбыз. Акчаны саламаттык сактоо министрлиги госстройго берет, госстрой калганын өзү бүтүрөт. Госстрой өзү тендер өткөрөт, өздөрү ремонт кылат. Мисалы алсак, азыр Кыргызстан боюнча 27 больница капитальный ремонттон өттү. Беркилерде калганда 3 больница курулду. Эчтеке мындай эме жок. Эми ишкердүүлүгүңүздөн сырткары жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо берели. Бизге убакыттагы ченели болгондуктан ошо Алымкадыр Бешеналиевдин үй бүлөсүнө байланыштуу бизнестерди дагы айтып келишет. Мисалы, уулуна баланча ишкана фирма, же болбосо жанагы ЖЧК жоопкерчилик шектелген коом катталыптыр. Келинчегиңде ушундай бар экен, өзүндө да мындай болгон экен деген сөздөр бар. Азыркы тапта ошол бизнестериңиз кандай болуп атат? Негизи бизнес тармагында өзүңүз иштеп жаткан медицина тармагында бизнес бар экен, башка тармагында бизнес бар экен. Бул канчалык деңгээлде чын жана канчалык деңгээлде моралдык жактан туура келет? Мен хирургмун да. Эч качан калпты айткан эмесмин, жашырган эмесмин. Менин өзүмдүн уругум чечей экен. Анан кийин мени чечей деп ошо чогулуп, Кыргызстандын чечейлерчи эме курган экен, жанагы мындай. Ошону мени председатель коюп коюшуптур. Коомчулук экен да, председатель экенмин да. Ошону алып чыгышты. Чечей дегенде бул өзү акасы председатель. Мен андан отказ бердим азырчы. Экинчи, башка ачыгын айтайын, башка министрлерде болуп тигинтип мен балдарым же бирөөлөр мындай мектептерде же тиги буларда окуган да жок. Мисалы алсак, мен баламды, улуу баламды 14 жашынан 17 жашында айлык апарып койгом. Айлык апарып сүт сатып жүрүп, антип бизнес кылып, азыркы кезде 15 жылдан бери Рояль Бич дегенде жеринде пансионатта иштеп, андан кийин Париж деген пансионатта азыр кылып атат. Эң жаманы ошол Париж дегенде жанагы пансионатты бирөө эси болуш керек экен да. Же учредитель болуш керек экен. Аялымды жазып коюптур. Менин аялым ошол эме Париж деген пансионаттын учредитель экен. Аны ким жазган? Балам жазган. Балам азыр эле ошол жерде иштеп, ал жерде коттедж курат, элге сатат. Коттедж курат, элге сатат. Коттедж куруп, элге сатып, строитель ошол жерде иштеп атат азыр. Ал бизнес сизге тиешеси жок анда? Ага мага тиешеси жок, бирок бир эле тиешеси бар. Мен жайында 10 күнгө барсам, баламдын үйүнө жашайм. Бекер жашаган. Мен бекер балам да бекер жашайм аныкына. Ошондой эле кызым эмени утуп алып, тиги конкурсту утуп алып,
жанагы американский посольство курулбадыбы, ошол жерде главный бухгалтер болуп иштеп, азыр да иштеп атат. Анын 10 жылдары Беймарал деген эме ачыптыр, микрокредитный компания. Ал 15-14 жыл иштебей калыптыр. Бирок ал жерге да учредитель бешинеде жазган экен, азыр мынакей жаптырганы. Ал иштебей калган экен да учредитель. Ошону айтышты. Билим берүү тармагында мектептер. Билим берүү тармагында меники ал бизнес эмес, менин хоббим. Мисалы алсак, мен айылда энатам үйү бар болчу. Анан кийин жакшылап ремонт кылып, жакшылап кылгандан кийин 1 жылда бир барсам барам, барбасам жок. Акырында барып, чоң апам Жамила деген бар болчу, Жамила апанын артынан бала бакча курдум. Государство өткөрүп бердим. Ошол жерде 18 киши айлык алат, 80 бала детсад иштейт деген. Андан кийин мен балам эжем болуп 3 этаж эме курганбыз, үй. Анан досум келип калыптыр, үйлөр деген башкалар эми жакшы жашап берген, мен ошол жерде охранник болуп, ошол жерде 2 комната үйдө жашайм да. Ушул үйүң жөн эле турат, бизге бербейсиңби, биз дейт мектеп ачалы. Анан макул деп мен бердим аны. Берсем айттым, тиги жерде Молдоке, барып көрсөңөр болот, Молдоке 400 кичинекей кыздар окуйт. Молдоке, да бир досу, анан мени учредитель кошуп коюптур. Айына 2000 сом эмелер төлөйт. Окуучулар төлөйт. Өзүлөрүнүн акчалары жетпейт, иштеп, антип, бүтүп, кээ бирде мен жардам берем, көмүр алып. Анан ошону жазгандан кийин Арча Бешик деген ошо мектептин эмеси экен да. Мектеп жетишпей атканда ачкан экен. Мен азыр чыгып кеттим ал жерденчи дагы. Эмне үчүн дегенде айттым, учредитель жердегенде чыгарып алгыла, эмне үчүн менин фамилиям керек экен да. Ошол эле мектепти тиги билим берүүдөн ачыш керек болгон үчүн тиги лицензия бирдемесин алат экен. Барыш үчүн беркилер, молдокелер болсо бербейт экен. Анан кийин профессор Бешиналов десенен кийин мынакей деп жазып бериштир да. Мен айттым, мен бүт баарын азыр жок кылдым да. 1 тиын аяктан албайбыз. Мен жашаганым 2 комната, кичинекей комнатада зал жок. Дагы эле жашап атабыз. Башкача айтканда, сиз азыркы тапта ушул мамлекеттен иштеп тапкан айлыктын үстүндө жашайсыз. Эми балдарыңыздын өзүнүн бергендеринен сырткары. Жеке бизнестен киреше көрбөйсүз. Мен жеке бизнес меники асын айтсам жок. Айлыгым бир 18-20 миң сом деп менин шоферим айтып атат. Мен деле өзүм айлыкты кантип алганды деле билбейм. Ачыгын айтыш керек. Эмне менен жашап атасыз? Канча жашап атасыз? Жок, ал жашоого эмне керек? Жашоого эмне керек? Мисалы алсак, мен кийим кечени бирөөлөр алган болду, ошо бойдо эле кийинем. Ак көйнөк карасо бир 5-6 көйнөк алдым. Ичинде министр деген ак көйнөк кийип жүрүш керек экен. Мен эч качан кийиш эмесмин ак көйнөктү. Тамак ашыңыз бар, баскан турган бар. Мисалы эми үйүңүздө келинчегиңиз бар. Кыргыз болгондон кийин кирди чыкты бар дегендей. Жок, эми келинчегим меники да ушундай да. Баягы күнү келинчегим менин замдарым мага келип калыптыр. Үйгөчү. Үйгө келип калса, залыбыз жок, мында кухня бар да. Кухняда мында диван турган экен, эски тытылган диванчы. Аялым уялып, бирдемени жаап коелу, тигиндей мындай дейт. Айттым, сен эмнеге уяласың дедим. Бул зам министрлер мага келди дедим. Министрге келди. Ушу диван үчүн келиптирби? Чайыңды кой деп чай иштик болду. Эмне кереги бар? Мисалы алсак, кээ бирлер сомо байларды мен түшүнбөйм да. Ачыгын айтканда, Кудай канча бизге эме берди, мындай жыл берди да. Тияка кеткенде жөн эле кете беребиз, жылаңач эле кете беребиз. Ал зачем мага байлык алып, тигини алып, муну алып? Балдарым өзү эмгек кылып атышат. Балдарым мага бир 10 эсе, 20 эсе, может быть, жана улуу балам 50 эсе менден бай. Мүмкүн 100 эсе бай. Өзү айткандай, мен миллионермин дейт ал балам. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, жогоруда биз кезектеги цензурасыз маекти өткөрдүк. Цензурасыз маектин коногу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болду. Жогоруда биз белгилегендей реформалардын азыркы тапта жыйынтыгы чыга элек, соңуна чыга элек. Ал эми соңуна чыкса, дагы буйруса, бул жерден кайрадан эле министр мырза менен отчет